Кыргыз элинин маданий мурасын жана каада салтын сактап калуу максатында түзүлүп жаткан мындай Санжыра музейлеринин орду чоң. Оргочор айылындагы бул Кален Жетимишбаев атындагы музей 1993 жылдан бери Санжыра музей катары иштеп келет. Бул музейде учурда 5900дөн ашык экспонат бар. Анын арасында 202 Санжыра, тактап айтканда тарыхый инсандар жөнүндө китепчелер орун алган. Аталган музей ушул жылы өлкө башчысынын колдоосу менен толук реконструкцияланды. Тарыхый жай өзүнө адамдардын туугандык байланыштарын, уруулук тарыхын, ата тегин билүүгө багытталган баалуу кол жазмаларды камтыйт. Ошондой эле улуу элдин бай мурастарын, көчмөн турмушун чагылдырган буюм-тайымдар, археологиялык табылгалар багытындагы экспонаттар менен толукталды. Биздин музейдин башаты мына ушул жерден башталат. Себеби ушу Санжыра топтогон Кален атанын чармачы турат. Андан кийин ушу музейди колдоп, ушу уюштурган биздин президент Садыр Нуркожоевичтин эмгеги зор. Ысык көлдү айтат да космонавттар, жердин көзү деп. Ысык көлдүн астында шаар болгон дейт. Ол турган меректе ошо көлдүн астынан чыккан майдороттор да, кумара, кирпичтер. Бизде 200дөн ашык кол жазма бар Санжыраныкы. Муну биздин жетекчибиз Мурат Каленович Алматы архивинен таап келген. Бул жерде Чыныбайдын, Тилекмаат акелердин Санжыра музейиндеги эң баалуу десек болот. Илгертен кеткен кагаздар барбыз. Ар бир атуул өзүнүн тарыхын, Санжырасын билиши керек деген Догдурбай Аксакал бул жайды кыдыруудан чарчабайт. Алар келген сайын ата тегине кайрылып, улам жаңы маалымат алып турарын белгиледи. Ата-бабаларымдын ушул тарыхын жаза турган жана көргөзө турган тарых Санжырасы болуп эсептелет. Илгерки ата-бабалардын кылган кызматтары бардыгы араб тилинде дагы, фарси тилинде дагы, урум тилинде дагы, анан кыргыз тилинде дагы, орус тилинде жазылган ушул Санжыра тарых Санжыра музейи болуп эсептелет. Ошол элге пайдасы абдан чоң тиет деп ойлойм. Өзүнүн түпкү тегине кызыгып, бул жайга өлкөнүн ар кайсы аймагынан келгендер көп. Аларга атайын маалымат берүүчү кызматкерлер иш алып барат. Санжырасын изилдеп, тарыхый кол жазмалар менен таанышууга окуу залы да жайгашкан. Кызыккандар Санжырага аябай көп экен. Мисалы келтирсек, Ысык көл аймагынан бери ар кайсы мектептерден окуучулар келет, чоң кишилер келет. Ата тегин билүү ар бир адамдын эле милдети болуп саналат. Ошон үчүн биякта музейде айтып берген өзүнчө бир да сыймык да, башкача бир. Кыргызстанда биринчилерден болуп ачып турат. Мен ойлойм, музейдин Санжырасы булган үчүн бул жашып кеткен муундарга ата тектерин түйүнөн кайдан чыккан Санжыра кимдин баласы, эмне ууру дегендей ошолорду чагылдырат да. Кол жазма дагы толтура беребиз. Көбүрөөк болгон жакшы. Мен ойлойм, даже кийинкиде балким Орто Азиядагы баягы бир туган шетке элдер келсе, балким алар да ошондой ойлоп табабы, бизден мисал алабы, үлгү алышабы деген ойдобуз да. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын музейлери жана музей фонду жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Буга ылайык эми Кыргызстанда Санжыра музейлери түзүлмөй болду. Санжырабыз бабалардын баскан жолу, тарыхы болуп, сөз баккан улуу элдин руханий байлыгы катары муундан муунга мурас катары сакталып келет. Мыйзамдын кабыл алынышы да мына ушул руханий маданиятты өнүктүрүүгө, Санжыраны изилдөөгө багытталган. Айнура Достукбекова, Айбек Турдакунов, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.